Саламатсызбы? Бүгүн биз картошкадан оңой жана тоюмдуу тамак жасайбыз. Биринчиден картошканы арчып, жууп жана видеодогудай кылып бөлүп алабыз. Чоңураак кылып калтырсаңыз болот, мага кичинерээк кылган жагат. Кийинки кадамда биз туз, зира, сумай жана майонез кошобуз. Өзүңүз каалаган специяларды же болбосо көк чөптөрдү кошсоңуз болот. Бардыгын жакшы кылып аралаштырып алабыз. Кийинки кадамда биз листке фольга же болбосо кагазды жайып алып, үстүнө картошканы сизип чыгабыз. Эки жүз жыйырма градуста 20-25 мүнөт бышырабыз. Бышайын деп калганда алып чыгып, үстүнө майдаланган сыр себелейбиз. Кайра духовкага 5 мүнөткө коюп коебуз. Мынакей ушундай оңой жана тоюмдуу картошканын рецептин жасасаңыз болот. Жакса, лайк басканды унутпаңыз. Ашкана KG каналында болдуңуз. Көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыз.